Мен бейишчини айтып берген аябай жакшы көрөм. Эмне мындай көзүм жумуп эле бейиштин арасына Абубакырдын жанында жүргөнгө берди. Жакшы да Абубакырдын жанында жүрсөм пайгамбардын жанында жүрөм да. Эми мындай пайгамбардын прямой жүрөм деп корком да. Уялам да анткени мен пайгамбарга мындай жанында жүргөнгө ылайыксызмын деп көрдүм да ойлом. Эми эң жаманын эле жакшы көрөт экен пайгамбарыбыз. Бирок субханалла бейиш ушундай жер ал жерде эч нерсе бүтпөйт. Кечке тамак жей бересиң субханалла. Ажаткананын кереги жок да. Ал жердин мөмөлөрү ушундай даамдуу бир читегенде 70 түрлүү даам берет. Адамдар ал жерден курсагы тойгузуш үчүн эмес да, рахат алыш үчүн жашайт. Тойгузуп оокат кылайын деп жейсиң да турабы? Тоосам ток болсо оокат кыла алам депчи. Ал жерде андай эмес, субханалла. Тамак жеп ибадат үчүн да тамак жебейсиң ал жердечи. Анткени ал жерде субханалла Алланын райымы, мээрими төгүлүп турган сен адамдар ал жерден Кыямат күнү эң биринчи бейишке келиңиз деп чакырыла турган адам, кайсыл адам жеңилдикте да, кубанычта да, кыйынчылыкта дагы альхамдулиллах деп жүргөн адам. Альхамдулиллах деп жүргөн адам кыжалат болбойт эч качан, паникага түшпөйт да. Ушул нерселерди үйрөнөлү, Аллага шүгүр айтууду үйрөнөлү тууганда. Жаман дей берсек, өзүбүз эле жаман кылып алган болобуз. Заман ушундай болду, эчтеке болгон жок туугандар. Заман эң сонун заманда жашап атабыз. Эң жакшы заманда жашап атабыз. Аллахка шүгүр туугандар. Бизде бүгүнкү күндө бар нерселер алгачкы падышаларда жок болгон. Кайсыл алгачкы падышада үйүндө холодильник бар эле? Баарыбыздын үйүбүздө холодильник бар. Алгачкы падышалар 2 же 4 ат менен эле жүрөт эле, арабасын байлап алып. Сиздин эң жөнөкөй машинеңизде 80 аттын күчү бар. Эң алгачкы падышалар дагы Чыңгыз хан болсун же ким болсун палаткада жашайт эле. Биздин үйлөрүбүздү караңыз. Бүт электричество өткөрүлгөн, канализациясы бар, сызык суу бар. Кайсыл падышада бар эле мындай? Аялы менен күйөөсү бирин-бири тамашалап эркелетиш керек дейт. Пайгамбарыбыз 53-кө чыкканда Айша энебиз менен чуркап жарышкан. Азыр бирөөлөр эми аксакал болуп калдык, эми бизге болбойт. Деп ушинтип бардык эле аксакал болуп көчөгө чыгып алгандары бар. Жок, адамдын жүрөгү жаш бойдон калат. Ошон үчүн 50-60ка чыксаң деле пикникке барып, топого чыгып, аяк бияка барып, тамашалап, эркелетип, сүйлөп, мурдагы дагы паркка барып, мороженое алып берип айтыр, ичине романтик дагы болуш керек. Мына ошол аялдын акысы. Ошол аялдын акысы. Дин кармандың, мусулманчылык кармандың болдан көчөгө чыктап коюш керек. Анын көңүлүн эсептешпеш керек, андай эмес. Мурда апарат элең, гүлдаз такып гүл апарбай койдуң, чынбы? Мурда торт апарат элең, ал үйдө пиширип жей берет дейсиң. Жок, сен алып келген бөлөк, бул такыр бөлөк. Ошон үчүн аялдарды да жетелеп алыш керек.